өкүл ата статусун алып бүгүн аябай кубанып турабыз. Урматтуу айылдар жана мырзалар, чоң рахмат. Мен декреттен кийин биринчи жолу микрофон кармашып, ичине туура эмес баалап чыгып. Кыргызстан менен Казакстан биргеликте тойлоп жаткандай азыр. Өкүл атанын Нуран болот экенин күтпөдүм эле. Максатына жетти. Алды. Нурайым аябай жакшы кыз экен. Азия, Евразия, барлык жайды аралап Кудай буйруса жагара берсин. Мен азыр ошол болуп калдым. Ошол келинен Нурсултан менен Нурайга бекем сүйүү каалайбыз, көп бала чакалы болсун. Жүзүнөн нур кетпеген ушунчалык ажарлуу кыз экен. Сүрөттөн көрсөк, сүрөттөн да сулуу кыз экен. Жаркылдаган келин алганыбызга абдан кубанычтабыз. Көп адам болгон тойду көрүлөт болсун. Мен ушул тойдо келип конок болгоныма кубанычтамын. Арбаңыз ардактуу Сокол медиа көрүүчүсү, бүгүн мына кыргыз эли дагы бир үй бүлө менен толукталды. Элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болуп жүргөн бири ак таңдай якын, ал эми бири болсо көмүш көмөй өрчү. Нурсултан Балдыбаев менен Нурайым Акылбекованын үйлөнүү үлпөт тою болуп жаткан учур. Бизден алыстабаңыздар, кызыктын бардыгы алдыда. Саламатсызбы? Кутман кеч маанайбыз. Маанайсон, жакшы. Барыбыз билген эле, сиз өкүл ата статусун алып жатасыз. Кут болсун. Бул статусту укканда, бул кубанычты укканда кандай маанайда болду? Кандай кимге сизге кандай сүйүнчүлөндү? Чоң рахмат. Өкүл ата статусун алып бүгүн аябай кубанып турабыз. Аябай куттуктоолор көп болот экен чындыгында. Эң эски 2 жаш бактылуу болсун, бакыт каалайм. Кармашкан колдор түбөлүктүү болсун. Ошону каалаймын. Канчанчы өкүл балаңыз ошондо? Мен 3-чү өкүл балдарымыз. 3-чүсү. Эгер сыр болбосо, тойго кандай белек кандап келдиңиз? Эгер кошумчаны айтып кетиңиз. 2 жашкабы? 2 жашка чет мамлекетке эс алуу бердик. Ошол жак эс алып келе, анан баягы көп ойлонуп не белек кылсам деп анан ошо путевка белек кылдык. Ошол. Эркин микрофон. Той сон болуп атат. Кыргызстанга дагы бир бактылуу түгөйлөр кошулуп атат буюрса. 2 жаш бактылуу болсун, ушул буга чейин да тойлор болуп келатпайбы? Бүгүн мына чоң той болуп атат. Ошого чейин айтылган каала тилектери, кыргыз элин жазып куттуктап аткан куттуктоолор бардыгын жараткан Аллах таалам 2 жашты кабыл кылып, бактылуу кылып, никелерин түбөлүктүү кылсын демекчимин. Чоң рахмат. Ана өтө сонун. Ошол караңыз мага сиңдил эмес, кайын сиңди. Ошол сеттен улам тойлорумду заранее алып койгон тойлор бар болчу. Ушуну баарын бүтүрүп алып, кеч болсо дагы ушул учуп күйүп келип калдык. 2 жашка бакыт каалайбыз. Эң негизгиси бактылуу болуш. Аял затына бул бактылуу эле болгон. Бул эң биринчи орунда турат да. Ошол нерсени каалайт элем. Көп балалуу болушсун, батирене болсун. Кыргыздын санын көбөйткөн, мыкты үй бүлөлөрдөн болушсун. Тойда сизге кандай өзгөчөлүктөр болду? Мен азыр кирип келип өтсөм эле микрофонду берип эле ырдатып салышты, ошо мага өзгөчөлүк болуп кетти. Нифтем эле ырдап калдым, өзүм таң калып эле. Жубайлар жөнүндө кандай ырлар бар эле? Давайте, Анжелика айымдын ырдайлык, Үйлөнүп тоюң кут болсун, үйүңө бакыт кошконсун, тамшанып жүрүп тандаган айтатына кызга туш болдум. Ушул жата эсиме келди. Айзат, жаңырчыйма, келе сен мага абдан үнү мындай жакшы сүйлөйсүң го мындай. Эң мындай кымбат мероприятияларда сүйлөйсүң. Сага берейин. Чоң рахмат. Сиздерге кымбат мероприятияларда алып барабыз азыр. Между гана прочь. Урматтуу айылдар жана мырзалар,
Çok rahmat. Men degretten keyin birinchi jol mikrofon qarmashim. İçine turamiz balasi aksiyaga ko'rsatib Jana aytamiz, xalqlar biz o'shqatga beribdi. Men hozir o'shqat bo'lib qoldim. O'shqat kelmagan. Söyledi içine hata getirip koydunuz. Tamamsa. Nursultan Nuray'ın kutluklayın. Göbde sayfayın. Бүгін той, бүгін жашоо, бирок ертең анын артында турган чыдамкайды, сабырдуулук, үйгүлөңөр көп жылдар бою алты түрлүү тойлорду тойлоогула, силер кыргыздын үлгүлүү жаштарсыңар, силер бактылуу болгого эч кандай укугуңар жок. Андыктан мындай кайракадайга окшогон улуу инсандар бүгүн башын кечүү кылып, калуу кеттеп айтып, тикесинен тик туруп, бир гана кыргыз эмес, казактар сүйүнүп турган учурда силер бактылуу болууга милдеттисиңер. Куттуктайбыз биздин үйдөгүбүз артынан бар болгула. Rahmat Rezada, Oslo tiytirsiga, yaxshi. Oslo tiysak, bosh baraka, yaxshi. Саламатсызбы, кутман кеч, той кут болсун. Рахмат. Той элине кандайча туугансыңыз бар? Я. Той элине кандай жакыныңыз бар? Бүлүгөбү? Кайнеси болду десеңиз. Кайнесимин. Мен Нурсултанга спонсор момундай эме дагымын, аябай чыгармачылыгына бир дагы айтышын пропускать этпейм. Мурун эле Элмирбек, Алы, Жумакадыр жанагы эмелерге жүрчүмүн. Айтышка өзүм аябай кысыгам. Анан Нурсултан болгондон бери бир да айтыштан калбайм. Акындарды бүт тааныйм, поддержка кылам. Анан Нурсултан жөнүндө айтып кетким келип атат. Мен Таластан эмне Кудайга барганда да айттым. Нурсултан кичинекейинде аябай өжөр бала болчу. Тентек бала болчу, жаңгыс болуп. Нурсултан келтат деп аябай эметчибиз. Өжөр бала болчу аябай, айтканын сөз саткарчы. Кетип үйдөн тоок алып келем деп тооктурду жийчи. Окатка аябай бүрө бала болчу да. Мына ошонун пайдасы тийип, айлына 2 этаж особняк курду. Бияктан элитный үй алды. Баарын алып туруп, баарын даярдап туруп, анан үйлөнүп атат. Нурчиктин ушунусун аябай уважать этип атам. Эне атасынан 1 сом сурабай туруп, баарын турмушунун немелерин биринчи баскычын камдап алды да. Анан акындык деле эмес жок болчу, кийин эле аябай эми акындар жаттап жүрүп аябай кыйын акын болдук азыр, биз сыймыктанабыз. Анан жана тосту айтпадымбы? Аны айтпай деле койсом болобу? Немеге тиги кара кыз эми албай эле койчу, тиги казактар эле алсын деп кемпирлер, биз кемпирлер барбыз, Нурсултанды колдогон көп, 10 чакта 15 кемпир барбыз дегенбиз да. Жок, максатына жетти. Алды, бирок Нурайым аябай жакшы кыз экен. Барып жоолук салдык, эме кылдык, чачын өрдүрүп, кыргыз эмелерин жасадык. Жүзүнөн нур кетпеген, ушунчалык ажарлуу кыз экен. Сүрөттөн көрсөк, сүрөттөн да сулуу кыз экен. Анан тим эле мээрими, нуру бетинен эметкен ушундай жакшы келин экен. Аллахыма 1000 мертебе шүгүр. 1000 мертебе ыраазыбыз ушундай келиндүү болгонубузга. Аксылыктар, колдоп коюңуздар. Жезде деген өлүм менен кулагын чоёк. Кулагын чоёгондо мага жездеге берип калса, жотур. Jashun kacau padne
сен деп билем кыздын үлгүсү, жүзүң тунук, мага күзгүсүң. Талашпасын бизден эч кими, чын махабат экөөбүздүкү дейт. Чын махабат эки жаштыкы. Андыктан Нурсултан менен Нурайга бекем сүйүү каалайбыз. Көп бала чакалуу болсун. Кыргыз элинин сүймөнчүлүктүү уул кыздары болуп жүрө беришсин. Биз ар дайым эки жаштын жакшылыгында кубанып, ар дайым жүрө берели. Тойгон каптаган белегиңиз ыр мененби же конверт мененби? Конверт менен дагы, ыр менен дагы болду. Ошо азыркы жаңы чыгармабыз как раз биринчи болуп, эки жаштын тоюнда ырдалды. Тойдогу сиз күтпөгөн эң өзгөчөлүктөр кандай болду? Абдан сонун жогорку деңгээлде болуп жатат. Баягы баардык нерсе пейилге жараша дейт. Мен Нурсултан үй бүлөсүн тааныйм. Абдан сонун адамдар, Кудай буйрса, нарын эли негизи эле алтын адамдар болот. Анан Нурайым абдан жакшы жерге келин болуп келди. Кудай буйрса, мен ойлойм экөө үлгүлүү үй бүлөлөрдүн катарын толуктайт деп. Зайдан көзүнө окшош турат да, просто чекебизди. Мен сүйүп койсоң сөйлөшүп аласың, айтанадай эле сүйүп беришти. Ансарында бак болууга абдан сонун мындай. Мен ушундай боюңуздун болушун каалайм, бирок тилекке каршы боюң кичине болсо да тил берип анда мындай. Келиңиздер, жаңы чыгарма болсун эмесе. Мына да шаңдырап билели. Мен Нурсултандын бүпүр турган бөлөсү болом. Атым Акунбей. Экөөбүз Нурсултан экөөбүз бөлө болобуз. Той мыкты деңгээлде өтүп жатат. Бардык атактуулар, бирок мага эң биринчи бул эми атактуусу менен, бирок биздин Нурайка келинибиз аябай бир адамгерчиликтүүлүгү менен, бетиндеги нуру менен аябай бизди кубандырып жатат. Биз ушундай жаркылдаган келин алганыбызга абдан кубанычтабыз. Мыкты деңгээлде өтүп жатат. Менимче бул жакта азыр Бишкектин жарымы жүргөндөй эле, өзүңүздөр көргөндөй. Кыргызстан менен Казакстан биргеликте тойлоп жаткандай азыр. Мана сонун. Ал эми эки жашка түбөлүк бакыт каалайм. Сүйүүсү түбөлүк болсун. Райымка мен сени аябай катуу жакшы көрөм. Эң негизгиси аялдык, анан энелик бакыт каалайм. Ошо. Бүгүнкү той абдан жакшы өтүп жатат. Анткени Кыргыздын уңгулуу өнөрү болгон сөз өнөрүнүн башатында турган айтыш өнөрүнүн жаркын келечеги, таланттуу жаш жигити, эстраданын эрке кызы, эстраданын жаркын жылдызына үйлөнүп атат. Демек эки өнөрдүн тогошу болуп атат бул жерде. Эки жаш бактылуу болсун.
Биз ушунча өнөр адамдарын көргөнүбүз үчүн сүйүнөбүз. Биздин инилерибиз ушундай жаркан жылдыз кыздарды алып атканы бизди абдан сүйүнтөт. 2 жаш бактылуу болсун. 2 жаш бактылуу болуп кыргызга үлгүлүү үй бүлө болушуна тилектешпиз. Ар дайым айта турган бир тилек 2 жаш көп кыргыздын мыкты урпактарын өстүргөн, өздөрүндөй жакшы балдарды дүйнөгө алып келген жаштардан болсун. 2 жаштын өнөрү өрнөктүү болсун, жашоосу жаркын болсун, бактысы тоодой болсун. Той эң сонун, саламатчылык эң сонун той. Ушунча эл жыйылып, баягы бир эле кыргыз эмес, жанагы айтылып аткандай, казак кыргыздар чогулуп эң жакшы той болуп атат. Мен ушул тойдо келип конок болгоныма кубанычтамын. Тойдо сиз күтпөгөн өзгөчөлүктөр болдубу? Өзгөчөлүктөрдү көрүп атабыз, эми өзгөчөлүктөр көп, албетте. Баягы эң өзгөчөлүгү бул алып баруучу Манас Алыкулов иним аябай бир өзгөчө алып барып атат. Мага жакты да, аябай ошону алып барганы. Мен 2 жашка бакыт каалайм. Ден соолуктары чың, өмүрлөрү узун болуп, 2 элди бириктирип, ушинтип бактылуу жашоону, бактылуу өмүрдү каалайм. Сонун анткени өзүң жакшы көргөн, Нурайка менин жакшы көргөн чыгармачылыгын тапкан сиңдим деп айтсам болот. Кудай насип кылып, мындай турмуш жолуна болгондо дагы өзүнүн сүйгөнүнө, сүйүктүүсүнө узап жатканына албетте кубанычтамын. Алайым эле 2 жаш бактылуу болсун. Андан да кубанычта экеним ушундай кыргыздын укура баалуулуктарын, өнөрүн алып жүргөн 2 жаш куралып жатат. Демек, Кудай насип кылса, келечекте булардын үй бүлөсүндө чыгармачылык ан сайын өнүккөн, ошону менен катар эле Кудай насип кылып, канча балалуу болушса, бардыгы ушу кыргыздын өнөрүн аркалаган уулдар, кыздар төрөлөт деген ниеттемин жана тилектемин. Жаш түгөйлөргө кандай кеңеш бермек элеңиз? Эми кеңешти мен берсем туура эмес болуп калат. Кеңешти, үй бүлөлүк кеңешти менимче ошол жакшы үй бүлө кургандар берсе туура болуш керек. Мен болгону каалоо тилек айта алам. Экөөнүн бири-бирине болгон сүйүүсү, бири-бирине болгон бүгүн кандай карап атса, кандай сүйүү менен балбаган көздөр менен карап атса, өмүр бою оор күндөрдө дагы, кыйын күндөрдө дагы, ошол эле учурда жакшы күндөрдө дагы бардыгын көтөрүп, ошол сүйүүсү түбөлүктө сакталышын каалайм. Бүгүнкү тойдо сиз күтпөгөн эң мындай кызыктуу өзгөчөлүктөр болдубу? Мен өкүл атааны Нурлан болот экенин күтпөдүм эле. Мен үчүн жаңылык болду. Чынында мен өкүл атаң ким болот экен деп ойлогон эмес экенмин. Анан Нурлан Айсипти өкүл атага койдук дегени мен үчүн жаңылык болду. Менимче булар Нур Султан, Нур Айым болуп атпайбы, анан Нурлан деген өкүл ата өтө сонун куп жарашып калды болуш керек деп ойлоп атам. статусу кут болсун, бул кубанычты сизге кантип сүйүнчүлөдү? Мен негизи ушул
акыркы 5 жылдан бери Нурсултан менен таанышмын. Анан баягы акындык өнөргө кызыгып жүрүп, ошол чөйрөдө таанышып калганбыз. Анан ошол себептен Нурсултан 5 жыл мурун мени өкүл ата коем деп энчилеген. Эми бүгүн ошол телек ишке ашып, бүгүн 2 жаш үйлөнүп, Нурайым кызым менен Нурсултан балам үйлөнүп атат. Бүгүн аябай жакшы той болуп атат. Жакшы элдин маанайы да жакшы бүгүн. Ушул той баарыбызга кут болсун. Ушул жерге канча кадам басып келсе, канча тилектер айтылса, ошол тилектердин баары орундалсын деп айтып кетмекчимин. Урматтуу коноктор, Кыргызстанда 2 дос дегенде эмнени элестетебиз? Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевди элестетебиз. 2 дос дегенде мен Нурсултан Балдыбаев менен Кутман Садыбакасовду элестетем. Кутман, кел кой, досуңдун тоюнда ак сөзүңдү арнай кой. Армаңыздар. Досым, Шпоң, Бекбозым. Мен эми ширин сүйлөй албайм, бирок сага ширин бакыт каалайм. Менин өмүрүмдөгү жакшы доссуң, жакшы жигитсиң. Кудай буйрса кыргыздын багына бүткөн азаматсың. Буйрса өзүңө татыктуу, өзүңө пар келе турган, дал келе турган мыкты жубайдын түгөйү болуп атасың. Шуну Кудай кут кылсын. Мен сени эң жакшы көрөм. Досым, сенин алдыңдагы жолуңдун даңгыр болушуна, ачык болушуна, ушул Нурайым аяшымдын Кудай буйрса салымы чоң деп түшүнөм, салымы чоң деп билем. Экөөңөр кол кармашып, бакыттын эң чоң бийигине, жакшылыктын эң чоң бийигине жеткиле. Сизге чын дилимден ишиңерге ийгилик, бизге сүйүктүк тилейм. Басқа адамдарга үлгүтсүн, ишиңер ийгиликтүү, өзүңөр сүйгүлүктүү болсун. Нурайымдын дабышы Орто Азияны аралап, Азия, Евразия, бардык жайды аралап Кудай буйрса жаңыра берсин. Сенин ырларың дүйнөнү араласын досум. Мен сени аябай жакшы көрөм. Саламатсызбы, Кутмангеч, той кут болсун. Сиз бул той ээлерине ким болосуз? Мен Нурсултандын бала кезден бери чогуу келаткан жакын дос болом. Экөөбүз бир айылдашпыз, бир өрөндөшпүз. Ошо экөөбүз бала кезден, кичинекей кезден, мектептеги кезден чогуу келип, чогуу өсүп келатабыз. Экөөбүздө көп кызыктуу күндөр чогуу өткөн. Нурсултан бала кезинен бери эле ушундай кыргыздын нарктуулугун кармап, кыргыздын өнөрүн сүйүп, ошол кезде эле биз кичинекей кезде эле ушу өзү комуз чертелек кезде дагы өзү жанагындай токуп, жамап, сөздөрдү уйкаштырып, ушундай нерселерди кылып бизге айтып, ушинтип жүрчүбүз. Чогуу көп кызыктуу күндөр чогуу ойноп өткөнбүз, балалык кезибиз чогуу өткөн нарында. Ошол Нурсултан досум ушу бүгүн чоңоюп, жетилип, акындык өнөрдү аркалап, кыргыздын улуу өнөрүн аркалап, ал аз келгенсип, кыргызга аттын башкасындай таанымал Нурайым Акылбекова деген кызыбызга бүгүн баш кошуп үйлөнүп жатат. Анан ушуга биз бүгүн аябай жетин албай атабыз. Экөөнө бак тилейбиз, ошо экөө бактылуу болсун, кармашып молу үзүлбөсүн. Экөө бул Кудайдын буйрса каалайбыз, экөө кыргыздын атын алыстарга таанытып, кыргыз үчүн көп жагымдуу чыгармаларды жаратат деген ойдобуз. Экөөнү чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Адамдардын адамдарга кылган эң жакшы билеги бул бири-бирине арнаган убактысыз. Ушул убактыңыздарды арнап, ушу биздин досубузга келип бергендериңизге сиздерге чоң рахмат айтабыз. Адам бактысын өзү таппайт экен, бактысын бирөө аркылуу табат экен. Ошол бактыңарды, бири-бириңердин бактыңарды бүгүн ачып отурасыңар. Биз ошого ортоктошпуз, кубанычтабыз. Бардык каалоо тилектерге кошулабыз. Жашооңордо жашыл светофор күйүп турсун. Саламатсызбы,
саламатсызбы Кутман кеч той кандай маанайда өтүп жатат сиз үчүн? Саламатсызбы, бул той мен үчүн өзгөчө болуп атат, анткени буга чейин мынчалык көп адам болгон тойду көрө элек болчумун. Биздин тойду эле көргөм деп койбойм. Той аябай сонун болуп атат, ырчылардын баары келип, анан өнөр адамдары болгон үчүн дагы өтө кызыктуу болуп жатат. Ар тараптан, башка өлкөлөрдөн да келип атышат, аябай жагып атат. 2 жашка бакыт каалайбыз. Көп балалуу болушсун, бактылуу болушсун. Ошо. Эгер сыр болбосо тойго кандай белек камдап келдиңиздер? Кошумча канча берет? Кошумчанын баасын айтпай эле коеюн, бирок кошумча алып келдик. Доллар мененби же сом мененби? Сом менен. Нурайым азыр эстафетаны кыздарга, бойдок кыздарга узатат. Дайырсаңыздар, баардыгыбыз санайбыз. 1 Нурайым катырак чыгыш керек. 2 Кату. 3 Ай. Құттықтаймыз. Мен дагы үйлөнүп тойдун аягын бара жаткан жерге түшүп калганмын. Мен Нурсултан ага досторунан болом. Нурсултанды төкмөчүлүгүнөн, ырдаганынан, аябай талантын баалап, сыйлап, ага дос болуп катташып, ага ини болуп, жакшы ага ини достордон болуп жүрөбүз. Бул жака дос катары келдик. Дос катары. Бүгүнкү той сиз үчүн кандай өттү? Мындайча айтканда эл аралык бүткүл кыргыз казак көрүп, суктанып жаткан тойго күбө болуп ушул жакка катышканыбызга биз өтө кубанычтабыз. Аябай жакшы өттү. 2 жаштын кармашкан колу бөлүктүү болсун. 2 жаш бактылуу болсун. Мындайча айтканда, эң алгачкы, эң сонун тойлордун бири болду деп эсептейм. Нурсултан менен Нурайымдын 700 адамдык үйлөнүү үлпү тою дагы соңуна келип жетти. Ал эми жаш түгөлөргө кааларыбыз бактылуулук. Ал эми кийинки эфирден көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.